Жашоодо эч сүйүүсү өзгөрбөгөн bir zat al, enеңдин сүйүүсү өзгөрбөйт. Аялың алып келгенде колуңа карайт. Энең бир нерсе берейин дейт, аял бир нерсе алайын дейт. Эненин сүйүү өмүрүндө эч качан өзгөрбөйт. Балким жаратылышта энеге эч бир зат окшобойт. Эч бир махлук окшобойт. Менин энем, сенин энең бир жолу жаралган зат. Башка жаралбайт. Энеден эч кимди артык койбогула, урматтуу мусулман бир тууган. Эсиңден чыгып калдыбы? Үйүңдө бир күн келип үстүң ачык жатат элең. Эрте менен турсаң үстүң жабылып калган. Жуурканга оролуп калган. Ким үстүңдү жапты? Апаң эмес беле ошол? Бардыгың элестет. Мектепке жөнөгөнүңдө колуңдан кармап, жолдон өткөзүп, эсен аман өткөнүңдө артыңдан бир канча карап турган ким эле? Эрте менен турсаң, ысык нанын жабып, каймагын коюп, чай ичип кеткин, курсагыңды тойгозуп кеткин деп, сенден мурда туруп тамагыңды даярдаган ким эле? Ошондой зат сенин бир арзыбаган бирдигиңе, эдимис саңа, же бир жакшы сөзүңө арзыбайбы? Эмне үчүн аларды унутабыз?